Салам достор, бул видеода жалаң ушундай Матис 2, Матис 1, Матис 3 болот. Бишкек шаары, авторына прием. Матис 2 ак түстө 245 миң 2012 объем 1.8 газ дагы бар экен 245 миң сом. İçini açıp alayım. 245 миң. Каналга каттап лайк басып коюуну унутпагыла. Базар шоу жаңы ачылды. Буга чейин эч ким көрбөспөгөн машиналарды биз чыгарабыз. 265 миң. Гуру бар экен 2009. Матис 2 265 миң. Матис 3 автомат оригинал 2005 объем 0.8 без вложения 355 миң. 355 миң. Матис 2 чыгарылган жылы 2003 Корея чирик жол 220 миң сом дейт. Комплектация чөйрөк элекен 220 миң. Матис 3 2007 345 миң. Гидравлика состояниясы жакшы дейт. Салондору. Матис 3 ошонун жанында. Матис 3 03 регион Баткенде. Механика басы 300 миң сом дейт. Объем 1, ошондо объем 1 болгондо бул деген эмеден келгенде Chevrolet эмес, каяктан келген болуп калат. Кайсы өлкөкөн эс алган, короче, объем 1 болсо бул корейец эмес да, европейец мына, европейец. Точно Европада. Техническое состояние отличный, объем 1. 300 миң сом, мындай караганда Матис 2-нин эле акчасы экен. Алып койсоңор өкүнбөйсүңөр. 416 деген номерде. Матис 2 пробег 149 миң 2008, 256 миң, расход 78, объем 0.8. Коробка автомат экен. Коробка автомат. Андан кийин дагы Матис 2, ошонун жанында жашыл түстө. Коробкасы автомат. Ekim 8 08 265 миң. Россиядан келген ак Матис 2010 объем 0.8 номер кыргыз болот дейт. Ошондо кыргызча алсаң эле болот экен номерди. Түшүп берем 180 миң сом. Мында бир Матис 2 ошонун жанында 800 деген номерде 08 учет 2009 300 миң сом дейт. 2009 300 миң сом. Бул чыгарылышта жалаң Матистер болот, Nexia-ны тартпайм. Бирок баасын айтып коеюн 295 миң сом дейт. 2002 1.6 2002 эмес 2012 болуш керек. Бул Nexia эмес экен ашы. Nexia Матис 2 195 миң дейт. 2006 08 объем информация гур бар экен. Коробка механика. 06 оштки номер. Дагы бир оштон келген Матис 06. Коробка механика эмес, автомат экен. Коробкасы автомат. Чыгарылган жылы 2014. Автомат
Басы 330 миң сом. 330 миң сом. Алмашуу жолдору бар дейт, Honda Fit алмашат экен. 330 миң. Дагы бир Matiz 2 Өзбекстан 190 миң сом. Расход 5-6 2008. Matiz 2 2004 08 280 миң сом, кондиционер, электропакет, гур, тиги бул ызычуу бар экен. Коробкасы автомат экен. Эшик жабык, коробка автомат. 03. Дагы бир Matiz 3. Пробег 167, чыгарылган жылы 2008, объем 08, басы 380 миң сом, 380 миң сом. Matiz 3 380 миң. Коробка автомат экен. Салондон да чыгарып койдум силерге. Мына коробкасы автомат. Ошонун жанына Nexia'ны кошуп койдум, тарынып отурду, мен да тартып. Титан дисктер 240 миң сом. Ушундай базар экен, короче. Дагы бир Matiz. Чыгарылган жылы 2006, 220 миң сом. Өзбекстан. Учет 08. Дагы бир Matiz орустардын номерунда. Чыгарылган жылы 2006, 08, 130 миң сом дейт бул. Ошонун жанында Pico. Тоқсан алты 180 миң сом, 3-4 объем расход дейт. Объем 08. Дагы бир Matiz эсинин айтысы боюнча Европа экенде эсинин айтысы боюнча, бирок менин оюм боюнча Өзбекстан. Объем 08, вложение без вложений дейт. Объем 08 без вложений, коробка автомат. Коробка автомат. Ошо. Ушул видеону ким до конца көргөн болсо молодец. Ушундай кызыксыз видеону аягына чейин көргөн үчүн жана каналга каттап, лайк басып, комментарий жазганды унутпагыла. Базар шоу силер менен болгон Акчигит Акылбеков. Могу ак машина менен видеону бүтүрөйүн. 245 расход, газ, бензин 2012, 245 миң сом. 265 миң автомат, 2009 Өзбекстан. Все, давайте.